Нормально элеби? Бул цемент жакка такалат, а? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман бир туугандар, урматтуу кыргызстандыктар. Могу көрүп атасыздар, биздин Жалал Абад областындагы биздин Акниет аманат коомдук фонду баштаган Жалал Абад шаарындагы муктаждар комплексинде Кудайым буйруп бир ай мурун фундамент токтогон. Мына азыр стенасына кириштик. Мына бүгүн канча бир 16 август экен. 16 август бүгүн ушул стенасын баштадык. Эртеңден баштап кирпичтер түшөт. Усталар Кудай кааласа 2 күндөн кийин келет. Азыр мына ушул хово минген агаларыбыз, ушул жерде техника минген агаларыбыз атайын Ош областынын кумду өзгөндүн сайынан, Оштун өзгөндүн сайынан кум жүктөп келип, мына ушул жерге жардам деп саляркасын гана куюп берсең, калганы менден жардам болсун деп, мына момунда 45 тонна жүк келип отурат. Урматтуу туугандар, караңыздарчы. Түнкү саат бизде азыр саат 11-ге 18 минута калды. Кечкисин дагы мына ушундай жакшы иштер болуп атат. Кудайым буйруп иншалла. Охо, караңыздарчы. Мо бир ховодо бир келгенде эле бир 3 КАМАЗ жүк келет окшойт го. 5-6 зил келет дегенде таң калдым элем, чын эле. Караңыздарчы, канчалаган жүк. 45 тонна жүк келет деген. Чындыгында эле оңор эмес жүк экен. Кудайым бурса, бул кумду биз эмнеге чүрүп атабыз? Бул фундамент кирпичтин ортосуна растворуна иштей турган баягы растворго цемент аралаштырып, мына ушул дубалга иштетет, мындай айтканда, стенасына. Толо жүктөп келип турабыз дагычы. Машалла, машалла. Мына сизге көрүнүп атабы, мен атайын тартып атам, урматтуу туугандар, үлгү болсун деп, башка инсандар көрүп ойгонсун деп, ушул иштер жайылсын деп тартып атам. Мынакей. Калган жок. Сонун түштү өзү дагы. Сразу чыгып кетесизби? Я. Медереге. Мен биякта видео тартыптам десеңиз, караңыздар да. Бизде жумуш ушундай. Мына өткөндө убада бердиңиз эле, кирпич болсо кирпич, кум болсо кум түшүрүп берем деп. Атыңыз Медереген, адаш экенбиз. Мына ушул жерде бирок салынып аткан жумушту билесе, кабарыңыз бар. Алла разы болсун аке, чоң рахмат. Негизи баягындай кээ бир инсандар сиздерди ойлошуп баягындай бирөөлөр мажбурлап атабы, же болбосо кандай кылып атышат деп неме болот да. Бул кандай ой келип атат сиздерде, эмне өзүңүздөр ойлонуп ушул жака жардам берип атасыздарбы, же бирөө мажбурлап атабы, же кандай? Прекос айтып кетсеңиз. Адамдын өзүнүн бир ой пикири да, мен өзүм лично жардам эметкеним ушу да, колдон келген жардамды беребиз дейм, аз болсо дагы. Машалла, Алла разы болсун Медереке. Чоң рахмат. Алла разы болсун, чоң рахмат аке. Түндөп келдиңиз. Чай куюп берейин аке. Чайга рахмат. Рахмат аке. О балондору жарылса дагы ушинтип келип атат. Алла разы болсун аке, чоң рахмат. Кудай кааласа 2 күндөн кийин дубалын баштайбыз иншалла. Мына ушундай туугандар, караңыздарчы. Жөнөкөй элден, ушундай берешен элден, жөнөкөй элден чыгат экен. Эмне деп сөз айтарымда билбей калат экенсиң, анткени момундай башталып аткан иштерге кайдыгер карабастан жардам берип атса, эмне дээриңди да билбей калат экенсиң. Оозундан эмне сөз чыкканын дагы билбей калат экенсиң. Анткени сүйүнгөнүңөн, кубанганыңан ушул инсандар бар экен, колдоочулар бар экен депчи. Алла разы болсун, машалла, ушул агаларыбыздан. Чоң рахмат. Урматтуу туугандар, сиздер дагы ушул иштерге себепчи болуп калыңыздар. Мен айтып өткөндөй, бул жерге 70 000 кирпич кетет. 2 кабаттуу здание түшөт бул жерге. 6 үйлөдөн 10 үйлөгө чейин жашоочу, муктаждар жашоочу үй болот. 70 000 кирпичти мына ушул видеолорду күнүнө кеминде 20 000 киши көрүп атат. 20 000 киши күнүнө бир эле кирпичтен жардам берген болсо, 20 000 кирпичи чечилет, урматтуу туугандар.
берип аткан кирпичиңер мен үчүн эмес, ушул жердеги жашоочу муктаждар үчүн ойлонуңуздар. Келиңиздер ушул жерде жашоочу муктаждар үчүн бир кирпичти ыра көрө албайбызбы? Болгону 5 эле сом. Бир үчтүк сигареттин акчасы. Келиңиздер, жардам бериңиздер, урматтуулар. Мына Кудай буйрса ушундай эртеңден баштап кирпичтерин алып келебиз. Азыр бүгүн атайын мына төр жагына кум түшүрүп алайлы дедик. Эртең бүт айлантып кирпичтер түшөт. Дуалын баштайбыз ошону менен, урматтуулар. Мынакей ушундай туугандар, сиздер дагы момундай Аллах сүйгөн иштерге себепчи болуп калыңыздар. Берешен болуңуздар, жоомарт болуңуздар. Кайдыгер карабаңыздар. Сиздердин дагы, биздин дагы, баардыгыбыздын ушул жерде жашоочу муктаждар бир тууганыбыз. Ушундай туугандар.